Амансыздарбы, ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, ушул видеону готовый бизнес сатып алат элем, же бир иш баштайт элем деген мекендештерге жөнөтүп коюңуздар. Ашкана тармактан ушул Суши Вок сыяктуу ушундай жер сатууга чыгып калат туугандар. Ореховый бульвар 22А экен. Домодедовский метрого примерно бир 300-400 метр берде экен да, метрдон чыккандачы. Туугандар, 3 кабаттан турган ушул торговый центр 3-чү кабатында жайгашкан. Эми кадимкидей эле Макдональдс, Бургер Кинг, Точка Вкус дейби, ошого окшогон ызчуунун баары бар. Эми торговый центрде бар эле нерсе бар. Посадочный местаны көрүп атасыздар. Калашынча адам отуруп чай ичкенге болот дегендей, крошки, картошки, бардык нерселер бар. Анан ошол готовый бизнестин жанында эле турган бир помещенияга ошол суши роллдордун жанагы плакатын илип жабып коюптур, мындай закрытый кылыпчы. Атак ал жак суши-пуши ачылбайт. Ошону бир башынан түшүндүрүп айтып кетелик. Анан бул готовый бизнес алгандан кийин сразу аласаңыздар кухня тармагына мына восточный өзүбүздүн кухня ачсаңыздар деле болот. Вытяжкалар бардыгы достаточно жетиштүү дегендей. Эми причина продажа барыңыздар, комментарий жазасыздар, эмне болду, эмнеге эле баары сатып атат деп. Бул агаларыбыз башка чоңураак бизнеске өтүп, бул чакан бизнеске мындай айтканда колум тийбей калды. Ошого бир издеген керек бир жандарга ошол насип этсин, дальше иштетип пайдасын көрсүн. Көптөн бери иштетип келебиз. Аябай жакшы месталардын, каймак сүттүү месталардын бири дейт. Туугандар, баасыны айта турган болсок, баасы 1 миллион 700. Ошол готовый бизнестин баасы 1 миллион 700. Миллион сомдук машина болгон болсо алмашабыз дейт, жакшыраак машиналар. Анан Кыргызстандан уй-суй болсо деле алмашуу жолдору бар. Боло берет дейт. Туугандар, Ысык көлдөн чекпек болсо алга деле варианттар чалып көрө бергиле. Туугандар, ошондой күнүмдүк выручкаларын мен мояка жазып алганмын. 50 миңден 60 миңге чейин мындай дейт. Анан бир айдагы выручкасы 1 миллион 700, 1 миллион 900 ошондой. Мен полный көргөзүп бере алам дейт. Келген болсо, ким кызыккан болсо полный мен көргөзүп бере алам. Анан бир ай сопровождение кылып жол жобосун көргөзүүгө мен даярмын дейт. Туугандарым, башында айтып жана кылып коюна, айына таза кирешеси, агаз бул жерде өзү иштебейт экен. Ошол жерде повар балдар иштешет экен. Таза өзүмө 300 миң акча калат дейт. Анан деле көп ошондой калат дейт. Полный көргөзүп беребиз дейт. Өздөрү эгер повар балдар алган болсо, повар адамдар, повар семья алган болсо, 5-600 миңге чейин, 400 миңден 600 миңге чейин смело андай акча киреше, таза акча тапканга болот деп айтты туугандар. Анан помещение квадрат метр 56 квадрат метр экен, 56 квадрат метр. Ичиндеги оборудование бардык ызчуусу агабыз өзү койдурган экен. Кыскасын айтканда, кийин бирөө жарым алып, башка жака көчкөн болсо деле ушул пустой дубалды коюп эле полный бар жокто алып кете берет деген сөздү айткыбыз келип атат. Аренда платасы 355 деп айтты. Последний месяц жанагы депозит деп коебузбу, ошонусу деле төлөнгөн экен. Коммунальный услуга 10 миңден 20 миңге чейин ушундай средний келет дейт. Туугандар, ошондой метрого жакын, ар дайым клиенттери бар, ушундай помещение, ушундай готовый бизнес экен. Биз арты тарабынан кирдик, бул жактан жүк келген болсо, ошол жактан киргенге эшиктер бар экен дегендейчи. Туугандар, киргенде эле помещенияга оң тарапта эки көздүү ушул чоң морозилканы көрүүгө болот, көрүп атасыздарбы? Муну деле бардыгын өзүм алгам дейт. Ушул бул деле бир кыйла акча турат дейт да. Анан бул ушул сөздү айтып кой дедиле. Бир 150 миң рубльдик товарларыбыз бар дейт. 150 миңдик товарлар бар экен. Эми мындай айтканда алган адам сразу эле иштетип кете берет дейт. Бир мындай кашык деле алып келбейт дейт. Мында ушул бар жок бар, кос тавалар полный, жанагы собойго бардык нерселерибиз бар дейт. Көрүп атасыздар, соус, молор полный эле турат. Том-ям бар, ошол молорду полный май, сай, ызчуу, полный нерселери бар, газдары бар экен, көрүп атасыздар. Ушул көргөн нерсе көргөндөй калат дейт. Анан сол тарапта эле бул жакты раздевалка катары дагы иштетип атыптыр, көрүп атканыңардай. Могу жактан тартып боло элек, бул жак өтүп турчу. Бул жакта ошол пластмасса жанагы идиштери, башкалары собойго салган пакеттери турат, хостагалар көрүп атканыңарда, кашык, вилкалары турат дегендейчи. Туугандар, көрүп атасыздар, бардык нерсе талапка жооп берет. Эми торговый центрдики өтө строго, мына көрүп атканыңарда. Эми бул жака дальше киргенде мында келе берелик. Чоң жанагы катла мойка жууганга чоң раковина дейбизби, эмне деп айтабыз муну, эмне деп название койсок, ошол туугандар. Идиш-бидишти ушул жерден жууганга болот, кыскасы. Бул сол тарапта дагы бир раковинасы бар экен, мына көрүп атканыңардай. Кыскасы 3 раковина дедиңер,
4 раковина, 4 раковина екен общий ушул жанагыдачы. Көрүп атасыздар туугандар, пол нерсеси бар. Бул жактан эки көз. Бул жөлө холодильник дедиңизби? Бул эки көз холодильник, бул деле бардыгы рабочий туугандар. Бул жакка өтүп алабыз, мен арка өтүп кетейин. Вытяжканы көрүп атабыз. Вытяжкадан 3-өнү бар деп айтты. 3-өө тең рабочий, бардыгы жакшы сорып берет. Нарак аба чыкпагыдай кылыпчы. Жыт-пыт чыкпайт дейт. Көрүп атасыздар, мына не деп коет, бул казандар деле өтө специальный ушул вокторго болсо керек бул өзүчү, ошондой бир нерсе. Кыскасы серьезный да, бардыгы ошол иштеп аткан рабочий жанагыда. Бул жакта дагы бир холодильниги бар экен, көрүп атканыңардай. Продукты сыраты сактаганга полный талапка жооп берет. Эми бул жакты көргөзүп кетебиз. Көрүп атасыз. Полкаларды көрүп атабыз а мына. Шкаф баягыларны. Бул жакта дагы вытяжкасы бар, көрүп атканыңардай. Бул деле ошол воктун печкасы дедиңиз а. Бул бардыгы иштейт дейт, туугандар, бардыгы иштейт, бардыгы рабочий дейт. Мультиварка деп эле, не дейт эле? Мультиверка дейбиз а. Мына респис бышыганга кыскасы. Буну эми алган адам дейт, ушул сфераны билген адам алса жакшы дейт. Билбеген адам алып кыйналып калбасын дейт туугандар. Ошого мындай оор балдар акчаны топтоп жүргөн болсоңуздар, бир көргүлө. Келип жолугуп көргүлө, сүйлөшүп көргүлө, договорун полный жана кылып берем дейт. Кыскасы, колдон келишинче жардам берем дейт. Жанагы агабыз деле мындай келе бер. Холодильник бул жакта деле жөн эле эмне айтабыз. Дагы бери келсек, бул жакты көргөзүп болду керек. Раковинасы бар экен, көрүп атканыңардай. Микроволновка, дагы мультиверкасы бар экен. Мультиварка эле. Мына көрүп аткандар, мунун бардыгы холодильник болуш керек эле. Холодильник мунун бардыгы рабочий. Таразалары кыскасы бардыгы ызычуу жанагы нерселер калат. Уже жаңы жылга даярдык уже катуу башталыптыр. Эми бул жанагындай да койбосоң болбойт, бул нерселерди арчам койбосоң болбойт. Талап ошондой. Көрүп атасыздар, 3-чү вытяжкасы, мына вытяжкасы, могу сушиге кете турган печкасы. Фири бышырганга да аппараттары бар экен, көрүп атканыңардай. Анан бул жерде иштеген тоор эже карындаштар, бир туугандарыбыз, эгер сүйлөшүп калсаңыздар, дальше иштеше берет экен. Эгер жанагы болсо дагы өзүңүздөр көрөт экенсиздер да. Сүйлөшөт экенсиздер өзүңүздөрчү. Бул не? Бул деле холодильник бечи? Бул дагы өзүнчө холодильник. Бул жанагылар болсо керек. Шаурма саткан жерлерде болот эле го, ошондой. Готовый кылып коет. Мунун баардыгы холодильник туугандар. Бул дагы өзүнчө, бул не болуп калды? Рис пишире турган жанагы аппарат экен, көрүп атканыңардай. Дальше келебиз. Касса аппараттары бардыгы ызычуулары бар. Сразу эле ипиңар менен подключать этип ала бересиңер ал жагын. 3 монитор бар чоң. Анан моундай жанагылар да экен. Бирөө жарым тамак алган болсо ошол жанагыны берет. Мына коланын ушул аппараты каласаңар ушул жерде иштей берет. Каласаңарчы бул фирманыкы да сироп миробун алып келип берсе керек өздөр а. Полный. Туугандар ошондой. Көрдүңөр а? Басын айттык окшойт. Бар жок готовый. Полный нерсеси бар. Эмне айтабыз? Бул холодильниктер айтасызбы? Холодильниктери бар экен, көрүп атканыңардай, полный нерселер бар. Бардыгы иштеп аткан нерсе да, эч нерсе алып келбей эле, сразу ишти кылып акчаны таба турган эле жер экен. Ишиңиздерге ийгилик, келип сүйлөшүп, жолугуп көрөсүңөр. Эми мен видеону чыгарсам эле келип акча которуп эле ала турган нерсе эмес бул туугандар. Келип сүйлөшөсүңөр, договорун көрөсүңөр, мисалы договор кыласыңар, касса аппараттан көрөсүңөр, чындап деп полный көргөзүп берем деди. Ошондой. Просто диванда отуруп жазгандар жаман көп да, сен элдин баарында андай кылдың, мындай кылдың депчи. Ошого ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум.